Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, assalamu alaikum rahmatullahi barakatuh. Hurmatlı dostlar. Sabaqtarыбыз улантабыз жин жана шайтандар аламы. Өтүлүүчү маселелерибиз жиндердин адамдарга денелик тараптан зыян берүүсү. Ошол маселеде мурунку сабактарда талма маселесин карап кеттик. Эпилепсия жана андан кийинки сабактарда сыйкыр аркылуу жин жана шайтандардын адамдарга денелик тарабынан зыян берүүсү тууралуу сөз жүргүзүп атканбыз. Ошо мурунку сабакта сыйкырдын акыйкаты тууралуу сүйлөштүк жана Куран жана сүннөттөн келген далилдерге токтолдук. Сыйкыр тууралуу. Демек сыйкыр бул акыйкат экен албетте. Таасир этет экен. Бирок кыскача пайда алганбыз. Бир гана Аллахтын каалоосу менен гана таасир этет. Албетте бардык нерсе Аллахтын каалоосунан чыкпайт албетте. Жана бул сыйкыр дагы ошондой өзүнүн өзү эле таасир эте бербейт. Аллахтын чоң бир даанышмандыгы менен анын таасир этүүсү ыктымал. Бүгүнкү сабакта бул сыйкырдын эми зыяндары тууралуу сүйлөшөбүз. Сыйкырдын зыяндары, кандай зыяндары бар? Ошого токтолсок, бул биринчи эле зыяны жана эң чоң булардын зыяны, сыйкыр аркылуу бере турган зыян. Бул Куранда дагы келген. Жана адатта, үрүптө дагы бул калган ысытма, суутма маселеси. Бул аял менен эркектин ортосуна ырк салуу, ажыраштырууга талак алып келүү. Аллах Таала Куранда айткан: "Фаятаалламуна минхума ма юфарриқуна бихи байнал мар'i ва завжи". Алар эмнеге үйрөнүштү дейт ал экөөнөн? Кантип аял менен эркекти ажыраштырууну үйрөнүштү дейт. Демек, Аллах Таала өзү кабар берип аткандан кийин ошол сыйкырдын түрүн, бул чоң ошол сыйкырдын түрлөрүнө келет. Бирок андан кийин кайра Аллах Таала өзү эле айтат: "Ва ма хум бидаррина бихи мин ахадин илля биизнилlah". Бирок алар эмне? Алар зыян берчи эмес, бир гана Аллахтын каалоосу болбосо. Мындайча айтканда, бир гана ошол сыйкыр менен зыян берүү, таасир берүүсү бир гана Аллахтын каалоосу болсо, ошол чексиз бир даанышмандыгы менен гана ишке ашат деген сөз. Эми бул аял менен эркекти ажыраштыруу маселесинде бул бир аз ошол бир сүрөтүнө токтолсок, кантип сыйкырлайт деген сөз. Сыйкырчы ошол келген кишиге бирөө келсе, мисалы үчүн бир аял болобу, эркек болобу, адатта дайыма кездешкен маселе, бирөөнү жакшы көрүп калса, анын аялын бул эркектен эмне? Суутушту эмеңсейт да. Демек, суутманы жаса деп бул сыйкырчыга келет. Ошондо сыйкырчы эмне кылат? Андан бир нерсесин алып кел дейт. Бир түктөрүн, чачтарын, же бир кийими болобу, жакшысы бир жыты калган бир жыт калат эми кийиминде. Ошол жыты калса, андан соң эмне? Эгерде эч кандай бир эмеси болбосо, бир нерсесин алып келүүгө мүмкүнчүлүк болбосо, анда ансыз деле сыйкырды ишке ашырганга аракет кылат. Бул ошол сууну сыйкырлап, ошол эмне кылат? Ошол баскан жерлерине чачат. Бунун да өзүнчө бир түрү, бунун өзүнүн аты бар. Сихрон маршуш деп коет, же сихрон маскуб деп коет. Ошол чачылма сихр да. Аны басканда ошол, мисалы үчүн, үй эшиктин астына чыга турган, эшиктин астына чачып коет. Аны басканда, ошо киши чыгып туруп басканда, ал ишке ашат. Таасирин берет да, Аллахтын каалоосу менен. Демек, ушундай бир кыскача бир сүрөтү, албетте көп бир сүрөттөр бар бул нерсенин. Жана албетте бул эмне? Сыйкырдын чоң бир түрүнө кирет.
Андан кийинки дагы бир зыяны бул албетте сыйкыр аркылуу адамды бир ошол жинди акыбалга алып келүү, акылынан тайдыруу маселеси. Бунун сүрөтү кандай болот? Жин ошол сыйкырга буйрулган жин болот. Ошол сыйкырга байланган жин. Бул жин ошол сыйкырлангандын акылына, башына келип, орун алып, ошол жерден аны акылынан тайдырат. Андан кийинки түрү өлүмгө алып келүү. Албетте сыйкырдын ушундай түрү бар, өлүмгө да алып келет. Өтө оор сыйкырларга кирет. Бул көп кездешет. Көп дүйнөнүн ар бир булуң бурчунда сыйкырчылар көбүнчө өлүмгө алып келген сыйкырды өтө көп жасайт. Албетте. Дагы бир түрү бул ооруга алып келүү. Оорулардын бир түрлөрүн алып келүү. Бул деген ошол бир мүчөгө, мисалы үчүн бир мүчөгө ошол жин байланат, ошол сыйкыр менен бир ачык айкын бир мүчөгө ошол жерден орун алып, ошол мүчөнү иштетпейт. Жана ушундай деңгээлге чейин барат. Мисалы үчүн көзгө отурса көздү көрсөтпөйт. Же шал оорусун алып келет. Ар бир мүчөлөрдүн оорусуна жүрөк, ичке отурат, бул ички мүчөлөргө таасир этет. Демек, көп бутка баспай калышы ыктымал, албетте. Ар бир мүчөнүн иштешине таасир эте турган бул сыйкыр болуп эсептелет. Дагы түрү васваса менен таасир этет. Жаман түштөр менен. Ар кандай айбандар, жырткычтар көп түш көргөндө көп айтышат, ошол дем салынгандар түшүмдө эле жырткычтан качып берем дейт. Ушу түшүндө эле жырткыч кууп эле жүрөт. Анан бир бийиктиктен кулай берет да. Бул албетте бул дагы ошол жин шайтандардын зыян берүүсүнөн, жыландар, ушундай мындайча айтканда фитратка жакпаган жаныбарлардын зыян берүү түштөрүн көп көрөт. Бул коркутуу маселеси да. Коркутууга алып келет ушинтип. Дагы бир түрү аял кишинин этек канын токтобостугу. Бунун сүрөтү кандай болот? Жин ошол буйрулган жин болот. Ал жин аялдын жатын жагына отуруп алат. Ошол жакка орун алат. Жана ошол жатындагы тамырларды чаап эмне алат? Кан чыгарат. Мындайча айтканда, ошол эмелерди, кан тамырларды айырып, кан чыгарып, ошону токтотпойт. Дайыма бул ошол денелик чоң зыяндар кирет. Аялдардын көбү бул нерсе менен зыян табышат. Дагы бир чоң бир түрү бар. Бул эркекти аялынан же аялды эркектен жыныстык катнаштан камап коюусу. Хебс деп коет. Бирок эркек өзү билбейт аны. Раббат, сихр раббат деп коет. Ошол жыныстык жагын байлап коет. Кадимкидей эле байлап, ал аялы менен же аялы күйөөсү менен кошула албайт. Кошулайын десе дагы ага күч кубат таба албайт. Бунун баары ошол сыйкырлардын түрлөрүнө кирет. Албетте түрлөрү өтө көп. Бул кээ бир мындай көп учураган гана түрлөрү болуп эсептелет. Демек, бул түрлөрү жана зыяндары өтө көп. Аллах Таала бул сыйкырдан сактасын, сыйкырчылардан сактасын. Жана алардын айла амалдарын өздөрүнө кайттырсын. Ошол жерде баяныбызды токтоп турабыз. Жана адаттагы үйрөнүүчү дуабыз. Албетте
балким ошол бүгүнкү маселебизге балким шайкеш дуа болуп да кетет бул. Имам Абу Дауд риваят кылган хадисте Абу Муса ал-Ашариден пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дейт, Абу Муса ал-Ашари бир коомдон эгер корко турган болсо, анда мынтип айтчы дейт. Мынтип дуа кылчы дейт. Аллахумма инна наджалука фи нухурихим ва наузу бика мин шурурихим. Аллахым, биз сенден ошол душмандарды жеңүүгө жардам сурайбыз жана алардын зыянынан сенден коргонуу сурайбыз. Албетте таваккел кылуу жана пенденин Аллахка дуа кылуусу бул анын коркуудан кандай коркуу болбосун ийгилик берүүчү бир себептерден болот. Жана ага пендеге пайда берүүчү жана зыяндан арылтуучу бир гана Аллах таала бул нерсеге кадыр. Дайыма Аллахка бирдемкеден корксоң, Аллахка кайрылыш керексиң. Бул өзү негизи дуа ошол душмандан каршы дуа деп айтса болот буну. Душмандан сага зыян бере турган ошол адамдардан. Бул ошол пайгамбарыбыз мусулмандарга эгер душмандар зыян береринен корко турган болсо, ушул дуаны кылышкан. Жана бул жалпы өкүмдү ала берет. Ким кайсы душмандан, адилетсиз бир кишиден анын зыяны келип атканын сезе турган болсо, албетте ушул дуаны айтсын. Аллахумма инна наджалука фи нухурихим ва наузу бика мин шурурихим деп. Ошондо Аллах таала аны эмне ага пайда берет, Аллах балдан жана алардын зыянынан кайттырат. Албетте Аллах бизге кимде ким бизге зыян берем деп максат кыла турган болсо, бизге Аллах жетиштүү алардан, албетте. Жана алардын зыянынан биз бир гана Аллахтан коргонуу сурайбыз, алардын айлакерлигинен, куулук шумдуктарынан жана бир гана Аллах бизге жардам берүүчү жана биздин Роббубуз болуп эсептелет. Аллах таала баарыбызды ар кандай оорулардан саламаттуу кылсын жана душмандардын айлакерлигинен, зыяндарынан сактасын. Görüşkünçe sağ salamat olunuzlar. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.